Саламатсыздарбы? Тириз жакшы? Отурыңуздар. Адамдар келип калыптыр дегенде баарын жыйыштырып коюп туруп, жолугушууларымды азыр бир чоң кызматтагы бир досум келип калган экен, аны дагы айттым, сен күтө тур, бул жакта аскерлер келиптир деп. Билесиздерби, аскерлерди сыйлаш керек. Туркияда эгерде аскер келатса, жок, Америкада экен. Аскер эгерде самолетко билет сатып алып атса, сурабай эле бизнес класс берип коюшат. Акчасы жетеби жетпейби, ошондой мамиле кылат. Мамлекет качан мамлекет болот? Биринчи жамандыктан коргош керек, андан кийин жакшылык кылыш керек. Эшигиңди ачкан бойдон шамал болуп атканда үй шыпырсаң, шыпырыңдан кайра чачып кетет. Себеби сен жамандык тоскон жоксуң. Биринчи мекенди коргош керек, анан экономикаң өсөт, анан билимиң өсөт, анан социалдык маселелер чечилет. Өткөн жылы көрдүк го. Кичине эмес, чоң эле проблема болду биз үчүн. Канча экономика ошол жака кетип калды. Канча окуу жайлар жабылды. Канча студенттер кетти. Айлапаларына шашкан бойдон ал жактан качып чыккандар канча, качкандар маселеси менен отуруп калдык. Ошон үчүн сиздердин кесибиңиздер аябай ыйык. Ушунчалык ыйык, мына форма бар го, бул ыйык форма. Ниетиңерди гана оңдоп койгула. Карьера кылам, генерал болом, кийин бизнес кылам деген ниет болсо, жакшы ниет эмес. Бирок мен жаратканды ыраазы кылам. Мекенди коргош менин парзым. Менин түндөсү мекендин четинде уктабай чыгып атканым, бул бейишке бара турган путевка десеңер, ар бир күнүңөр, ар бир басканыңар, дем алганыңар рахатын карашат. Жакшынакай аял болуп берет, келип алып мекен коргоп атат. Бардыгын үлгүргөн биздин аялдар экен. Ошон үчүн кыздарыбыз да баатыр, балдарыбыз дагы баатыр. Мен парад болгон сайын барып көрөм. Неге? Сыймыктаныш үчүн. Ушу келишкен шумкардай, арыстандай жигиттерибиз автоматты кармап жасанып чыкпай өтүп атканда, Кудай калса бул өлкөнү эч ким багындыра албайт, эч ким жеңе албайт деген сезим кадимкидей келет. Бизде эгерде азыркы өнүккөн аскер державаларын куралы болгондо чындап күчтүү мамлекет болот элек. Жалаң кылыч чабыш менен согуш болсо азыр деле дүйнөнү багындыра алат элек. Бизде дух күчтүү, ошол духту бири-бирибизге көрсөтүп атабыз. Кээ бир улуттар бар, башка бирөөгө көрсөтөт. Ошон үчүн мен силерден суранат элем, мылтык атканды үйрөнгөн башка, катарда турганды үйрөнгөн башка, аскер командасына баш ийгенди үйрөнгөн башка, устап менен жашаганды үйрөнгөн башка. Өзүңөрдүн дене машыгыңар бар, ал башка. Бирок мен бир деген суранам, ынтымак болуп кетсеңер. Бул жер бир эле отряддаш, батальондош болуп турган жер эмес, бир тууган болуп турган жер. Эртең бүрсүгүн бирдек болуп кетсе, биринчилер кетесиңер. Колуңарга мылтыкты кармап алып, аркаңдагынан коркпогудай бол. Баягыда бир туура эмес кылып койдум эле, дедовщина кылдым эле, зулумдук кылып койдум эле, тигинден бурда булатпасын деген сезим болбош керек. Мен дайыма айтам, убактылуу мөөнөттө кызмат келгендерге дагы айтам. Ынтымак болуп кеткиле, достук алып кеткиле. Бир жыл бир үй бүлөсүңөр, атаңар, апаңар ушул силерге катуу болгонун мен билем, жетекчи болуп көргөм, сүйлөшүп көрөм, маселелерин айтат. Кийинки мезгилдерде назик балдар аябай көбөйүптүр. Бул кыргызга жарашпайт. Ат чаап, анча мынча жакалашып, мушташып, отун ташып, мушташкандан кайра бирин бири кечирген балдар азыр андай болбой калыптыр. Азыр сотка менен отурган балдар келип атыптыр айымга. Анча мынча нагрузканы көтөрө албай, бирдеке болсо ыйлап ийген балдар келип атыптыр. Бул өтө өкүнүчтүү. Ошон үчүн мырза бойдон калсын, жигит бойдон калсын, анан бириңдин бириң духун көтөрө бер. Сураныч армияда сөгүнгөндөр көп экен, сөгүнбөйлү койгулачы. Не себептен дегенде, энеңди деп бир сөксөң, бейиштен 70 жыл калыстайсың деді. Бейиш энелердин төбөсүндө эмес, колунда эмес, таманын астында, эң төмөн жердин астында бейиш туруп атат. Энеңди деп сөккөн сайын энеге болгон сүйүрмө жүрөктөн чыгат, тигил да сени сөгөт, өзүңдүн энеңди сөктүрүп атасың. Ошол нерсени бир жолу бир аскер башчысына айтсам айтты, сөкпөй кантип башкарасың деп. Ошол бойдон унутуп калыптым, арадан бир топ өткөндөн өзү келди. Сиз туптура айтыпсыз деп. Азыр мен бир дагы сөкпөймүн, балдарга сөзүм өтүмдүү болуп калды, кадырым көтөрүлүп кетти, ар бир сени кылдырып атам деп. Кеткенден кийин да телефон чалып, ага деп бир туугандай көрүп калгандар канча деп. Бүгүн башкарасың. Сен бар жерде сенден коркот, сен жок жерде сени сөгөт. Ошондой болгондон көрө бул койгон жакшы. Мен неге муну айттым? Снелман деген Финляндияда бир адам чыккан агартуучу. Ошол биринчи армиядан баштаган экен. Биз шведтерге баш ийип жүрдүк, орустарга баш ийип жүрдүк. Азыр согушсак, азыр деле жеңилебиз. Алардын куралы күчтүү, армиясы күчтүү. Биз бир жагынан алдыга өтөлү дептир. Кайгынан десе, илим жагынан, анан адеп жагынан дептир. Биздин солдаттар түкүрбөгөн, сөгүнбөгөн, бирин-бири жамандабаган, шалтырууга эмес, арак ичпеген солдаттар болот. Китеп окуган солдаттар болот. Мет кылам деген бул туура эмес экен. Сөздөн бийик болобу. Өмүр ушунчалык аз нерсе, ошонун баарын коротуп атабыз. Таарынычка, разборкаларга коротуп атабыз. Өмүр ушунчалык аз нерсе. Асманда булут барып атат, таң каласың. Өтпөгөндөй көрүнөт, өтпөй карасаң жок, таркап кеткен болот. Өмүр деле ошондой элек. Азыр силер менен 20 мүнөт сүйлөшөм, 10 мүнөт сүйлөшөм, бул 10 мүнөт эмес, бул 10 мүнөт өмүр силерде да кыскарды, менде да кыскарды деген сөз. Ошон үчүн убакытты туура пайдаланыңыздар. Табылды мырза, бир адамдын бир китептин авторлорунун бири. Доорон, агартуу долбоорлору менен жүрөт, мугалим.
баралы, китеп конкурстарын кылалы. Сүйлөштүкпү? Жакшы жеңип чыккандарга бизден белек. Анан анча мынча илгери дисбат деген болот эле, бирөө туура эместер боло турган болсо, урматтуу командир, сизден сураныч да. Мынча бет окуса кечиребиз деген бир саясат кылсаңыздар. Баягындай, билбейм, бир дисбат деген болсо экен. Ошонун ордуна азыр Бразилияда аябай кылмыштуулук көп экен да. Ким канча бет китеп окуса ошого жараша срогун азайта берет экен. Тияктан чыккан адам болуп чыгыш керек. Жөн койсоң, кичинекей ууру чоң уурлар менен отуруп, Финляндия каякта, Швеция каякта. Ар кандай рейтингде Финляндия биринчи орунга чыгат. Ошон үчүн адегенде бул жакка келгенде бир эле атканды тепкенди үйрөнүп, баатыр болом эмес. Баатыр деген мен Манастан окуп чыктым. Ал жакшы муштаф, жакшы согушкандан баатыр болуптур. Айкөлдүгүнөн, душманды кечире билгендигинен, ушакты укпагандыгынан баатыр болуптур. Бирөө жамандап келсе укчу эмес экен. Мисалы, бирөөнү жамандап койсо иммунитет жок. Көрбөсөң деле жаман көрүп каласың. Сыйлаган кишини жамандап келсе, мамилең өзгөрүп калат. Бирок эсиңерде барбы? Ачуу менен Алмамбет тил тийгизбейт Манаска. Чубак менен айтышып. Азыр ханың экөөңдү эмне кылам? Жаман кылбайм депчи. Ошону айтып келгенде дагы укмаксаң көрмөксөң болуп калган. Кыргыздын сөзү бар. Жамандыкты уккан жерден унутуп койтам. 23 февраль эркектердин майрамы деген туура эмес. Мына кыздар ошол майрамда куттукталууга бизге караганда алда канча татыктуу. А булар гүл издеп жүрөт, айлыктарын экономдоп. Бул деле адилетсиздик. Армияга барбаган жигиттер Кудай көздөн сактасын, сөздөн сактасын, эч убакта согуш болбосун. Биздин жигиттерди парадтарды эле көрүп жүрө берели, акылыңарды өссүн, илимиңерди өссүн, технология жабдыгыңарды өссүн, тактикалык, стратегиялык пландоолорду үйрөнүңүздөр. Сиздер жетекчи болгондо дагы башка жетекчи болосуздар. Мен азыр видеодон көрсөткөндө эле отурганыңарды көрүп ушунчалык сыймыктандым. Жөнөкөй адамдар келгенде бул стол бияка турган болот. Бири тиякты карайт, бири биякты карайт. Но тартип бар го. Бул адамды өнүктүрөт. Бирок азыр бул тартип болуп атат. Эмнеге? Устав бар, анан командир бар. Эң жакшы качан адам өнүгөт? Самодисциплина болгондо. Ушул нерсени алып барыңыздар, таркатыңыздар. Кудай колдосун, коргосун. Жоокер баатырларыбызды колдойбуз. Биз дегенди колдойбуз.